саламатсыңарбы достор? Интернетти өчүрүп атышат. Интернетти куушат. Атайлап эле куушат. Мамлекетте иштеген туугандарыбыздын айлыгы ушунча аз. Анткени мамлекеттик бюджетте отурган интернетти өчүрүп салып атышат достор. Интернетти өчүрүп салып атышат. Биздин бюджет эч кимге деген жеткире албай атышат. Ошон үчүн Муну поделиться кылып тургулачы. Поделиться кылгылачы. Азыр структурасын деген кыскартышыбыз керек. Ошентип кыскартылгандан кийин акым анайы ошого көбөйөт. Мисалы көп жерлерде бизде керексиз деген ар кандай должностор бар. Бирок ага акча төлөнө берет. Жаңы заманбап технологиялардын кезинде, мисалы, бизде деген азыр көрүп атасыңар да интернет кандай. Мынакей Цукерберг бизге берген мондай мүмкүнчүлүктөр апарзан. Ушунун баарын деген мамлекеттик деңгээлде колдоно албай атабыз. Ушунун баары деген бизге аябай көп үнөмдүү бюджетти берет. Акчаны көп коротпошубуз керек. Ошентип биз деген жаңы башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Антпесе болбой калды. Союздун убагында, мынакей илгерки заманда алайдагы колхоздун деген бухгалтери келип туруп отчетту районго тапшырып, райондон бияка Борборго, Фрунзеге жеткириш үчүн машинени айдатып алып, 2 күндөн командировкага чапкылап, араң бир папканы алып келчү. Азыр деген ошондой отчетту тапшырганга деген ошол керекпи? Жок да. Азыр баары интернет менен кетип атат. Бир заматта. Ошентип мынакей канча жумуш орундары кыскарыш керек анда. Машина айдаган шопур кереги жок, машине кереги жок, машинеге куя турган май кереги жок. Андан тышкары запчасть, тиги завхоз, павхоз, анан завгар, анан тиги бу дегендердин баардыгы деген автоматически жок болуп калып атат. Ушунун баардыгы деген бюджеттин экономиясы. Ушунун баардыгына кетип аткан акчалардын баардыгын ошол эле азайтылган деген бюджетте отурган адамдарга берип койсок, акысы, маанайы өсөт. Ошону деген туура түшүнүш керек. Ошондой заманбап технологияларды деген ишке киргизишибиз керек. Антпесе берип койсоңуз. Таптакыр. Бир суроо. Максат байке, Тилек Токтогазиев айтып жатат го, чоң казатка барсак кошулбайбыз деп койду. Кошулбайбыз деп койду. Эмнеге кошулбай койдуңар жаштар менен? Жаштар менен деп. Эми ушул Тилек Токтогазиев менен мен лично мынакей сыймыкты эле анын деген Мокко деген кафесине 8 ай мурун барганбыз. Жарым жылдан бери ошол жаңы саясатка аралашабыз деген жаш балдар менен канча отурдук. Биз деген акыркы менин деген Токтогазиев менен болгон сүйлөшүүбүздө мен ачык эле айттым, балдар келгиле биргелешели. Келгиле биргели. Мына силер деген балконский деп коет силерди. Силер же кыргызча нормально сүйлөй албайсыңар, же орусча кандай экениңерди билбейбиз. Англисче эле сүйлөйт экенсиңер. Анан ушу силерди деген эл билбесе, тааныбаса, анан кантип силерди шайлатабыз деп мен өзү сунуш пикиримди айткам. Келгиле биргели баарыбыз. Эгерде бириксек, биздин деген жеңишке шартыбыз өсөт. Бирок Токтогазиев өзү келген балдары менен унчукпай кетип калган. Чубак ажы менен кошуласыңарбы дейт. Чубак ажы менен биринчи сүйлөшөлү да. Мисалы мен Чубак ажыны өмүрүмдө көргөн да эмесмин, саламдашкан да эмесмин. Ошон үчүн биринчи киши менен таанышып сүйлөшөлү, эгерде ал деген ошого макул болсо. Чубак ажынын телефонун берип койгочу мага. Мен өзүм чалып, аны менен жолугуп, анын жашы менден кичүү экен дейт. Көрөчү, мен анын кайсы жылкы экенин да билбейм. Ошон үчүн бул суроого жооп бериш үчүн биринчи аны менен таанышып, сүйлөшүп, пикир алмашып туруп, анан ошондон кийин бир жооп айтса болот. Ошон үчүн макул, эгерде силер ошондой сунуш берсеңер, даярбыз, барып сүйлөшүп келели. Ал кишинин ою, максаттары кандай экенин биринчи билиш керек да. 1-июль митингге баралыбы дейт. Эч кайсы митингге барбагыла. 1-июльда деген чыкканда кажети жок. Эмне деп чыгасыңар? Түшүнүп атасыңарды? Бул жөнөкөй эле кур сөз. Кайдагы жиндилердин деген ойлоп тапканы да. О каркыраны кайра кантип алса болот дейт.
Каркыраны кайра кантип алса болот? Бир биле мыйзамдуу жолу бар. Каркыраны кайра калыбына келтириш үчүн Акаевдин бүт конституцияларын мыйзамсыз деп табышыбыз керек. Ошон үчүн эгерде буга кайра келе турган болсок, бүт конституциялар мыйзамсыз деп кайра 93-жылкы конституцияга келгенде гана каркыра деген маселеси кайрадан суроо бойдон пайда болот. Программаңар даяр болдубу? Качан жарыялайсыз дейт. Шайлоо башталганда чоң казат шайлоонун тизмесине киргенден кийин ошондон кийин биз программабызды жарыялайбыз. Улуу Кыргызстан эмне болду дейт. Улуу Кыргызстандын балдары менен сүйлөштүк, жолуктук, алар менен сүйлөшүүлөрдү баштадык. Аларды деген күтүп атабыз. Бизге кандай шарт коюшат, алардын ойлору кандай экендерин. Ошон үчүн бардыгы менен ушундай таанышуу, сүйлөшүү болуп өттү. Азыр алар деген өздөрүнүн сунуштарын, өздөрүнүн позицияларын, ойлорун айтыш керек. Кагаз түрүндө дагы, тил түрүндө дагы көрөбүз дагы. Ошон үчүн азыр деген ушундай маалда сүйлөшүүлөрдүн башы эле башталып атат. Жөнөкөй эле таанышуу. Ташиев менен деле ошентип жөн эле таанышканбыз. Эч кандай биригүү, тигибүү маселелери көтөрүлгөн эмес. Жөнөкөй эле биринчи ассалам алейкум деген эле сөз болду. Элдердин кантип ойготобуз дейт. 1000 сом алганды, эски саясатчылардын артынан чуркап жүрө бергенди кантип айтып бересиз дейт. Мунун бардыгын токтоткон оңой эле нерсе. Элге чындыкты айтыш керек. Реалдуу түрдө мамлекетте абал кандай? Анан эгерде ушинтип сатылсаңар, ушунун бардыгы эмне менен бүтөт? Эмне менен бүтөөрүн шайлоо убагында барыңарга ачык айтып беребиз. Азыр аны айтыш али эрте. Ошон үчүн деген бир аз күтө тургула. Как раз биздин деген эгерде чоң казат шайлоо тизмелерине каттоого өтүп, үгүт маселелерине келгенде, ошондо бардыгын угасыңар. Суббота күнү барабызбы дейт. Дагы айтып коңуз. Урматтуу биздин колдоочулар, биздин деген чоң казатка мынакей Новосибирский 27-ге суббота күнү келбей эле койгула. Убактылуу биздин жолугууларыбызды токтото туралы. Анткени коронавирус күн сайын күчөп атат. Андан тышкары мынакей ар кайсы митингдер боюнча бизди деген ушинтип провокация кылып илештирели деп атат. Ошон үчүн биз деген аябай чочулап атабыз. Балким бирөөлөр келип туруп ар кайсы шылтоо менен мына коронавирусту мен ошол жактан жуктурдум деп кайра бизди деген ушинтип күнөөлөп, анан ар кайсы провокациялар болуп кетпесин деп ошон үчүн силерге ачык кайрылып кетип атабыз. Туугандар, бизге эгерде иш күндөрүндө келсеңер, келгиле. Бирок чакан топтор менен 1, 2, 3 адамдан ашык эмес. Штабтын деген телефондору бар. Алдын ала чалып, график түзүп, баланча саатта мен келем. Ошон үчүн бардыңарды деген график менен, саат мөөнөтү менен күтүп алалы. Макулбу? Бабановду дагы ошондой тартипти киргизели биз. Бабановду дагы чоң казатка кошуш керек. Ал азыр нейтралитетте. Эми Бабанов өзү деле айтпады мен саясаттан кеттим деп. Эми саясаттан кеткен кишини ушундай эле кыйнай бересиңерби? Кетти да. Болбоду. Шайлоо таза өтөрүнө ишенесиңерби? Шайлоо таза өтөрүнө мен жана биздин мынакей чоң казат тобу ишенет. Анткени эл азыр ойгонду реально. Ошон үчүн элге биз ишенип атабыз. Эл сатылбайт. Кыргыздар сатылбаш керек. Биз кыргызбыз го. Лайк басып тургула, достор, лайк басып тургула. Ошон үчүн туугандар, мен ошону эле бардыңарга түшүндүрүп коеюн деп атам. Перепост кылып тургула. Кыргызстандын келечеги үчүн кыргыздар эч качан сатылган эмес, сатылбайт. Ошон үчүн кыргыз экенибизди кайрадан эстешиңер керек. Ошон үчүн биз чоң казат деп идеологиябызды көтөрүп атканыбыздын максаты ошол. Кыргыздарды ойготолу. Кыргыз эч качан саткын болгон эмес. Чыккынчы болгон эмес. Эч качан деген эчтекеден корккон эмес. Мына 2 революцияны көрдүңөр да. Өлүп калган балдарыбызды көрүп атасыңар да. Ушунун бардыгы деген оңой болгон эмес да. Чындык үчүн болгон баары. Окусаңыз. Кыргыз ушунчалык безөрүккө калкып келет. Бир катар. Кат окуйсузбу?
Кыргыз ушунчалык близоруки калып келет. Бир катар окуяларды угуп таң калган кезим. Эртеңкини ойлобой, азыр бүгүн болсо болду дейт. Эми элдин баары деген антип айтыш болбойт. Туура эмес. Бар. Элдин баары андай эмес да. Азыр эл ойгонду учунда. Бүт кыргыз элин антип айтпаш керек эч качан. Эми бар ар кандай. Да. Бизде ошон үчүн сөз бар да. Бир жаман кумалак дегендей. Канат Хасанов жөнүндө айтып койгулачы дейт. Кеткен жок дейт. Канат Хасанов эч качан бизден кеткен жок. Ал биздин катарыбызда, биздин жаныбызда. Бирок азыр ден соолугуна байланыштуу дем алышка биз аны өзүбүз сурандык. Байке барып ден соолугун чындап ал. Анча-мынча адвокаттык иштериңди бүтүрөп ал. Анан карантин убагында как раз мынакей азыр иштин баары токтой баштады. Ошон үчүн ага бир аз убакыт мөөнөт бердик. Адахан Мадумаровго ишенесиңерби дейт. Эми Адахан Мадумаров деле адам да. Адамга катары ишенебиз. Анан бирок анын жасап аткан саясатын көрбөдүкпү? Канча убакыттан бери канча депутат болгон, Бакиевдин убагында кандай гана даражадаларда отурган жок. А жыйынтыгы эмне болду? Каркыран Бакиев качты го. Мен үй-бүлөм менен колдойм дейт. Рахмат. Мына эме айтып коелган да досторгочу. Достор, ушинтип эле эме достор, ушинтип эле эски саясатчылар деле, мисалы Мадумаров, анан Бабанов, анан тигил бул эле деп жүрүп кетсе, ушунун баары ушуга алып келбеди. Ушунун баары ушул акыбалга жыйынтыгы бар да эми. Ушинтип эле эме көрөсүңөрбү? Мадумаров, мисалы, биз кошулушубуз үчүн Каркырага жооп бериш керек. Каркырага ратификацияны ошо кылган, мен кылган эмесмин дейт, сиз кылган эмес. Бакиев сатам дегенде бул жогорку кеңеште туруп болбойт. Депутаттар мындай өткөрбөйбүз деп койсо өтпөй калат эле да. Анан эле жерин саткан кишилер менен эле артынан чуркап жүрө бересиңерби? Достор, жер деген жер да, бул да көл, Кыргызстандын Каркырасы эмне деген жер? Ошону сатып ийген кишинин артынан чуркап жүрө бересиңерби? Мадумаровго кандай карайсыңар? Мадумаровго эч кандай карабайм. Жакшы деле көрбөйм ал кишини. Эмне гана болуп иштеген жок Мадумаров. Жооп берсин, Каркыраны алып келсин, анан шайлайбыз баарыбыз. Мадумаров. Эмне балекет бекен Мадумаров? Мадумаровго кандай карайсыңар? Каркыраны саткан ошол киши саткан. Ошол киши бүт кагаздарын баарын эметип, мына Курманбек Салиевич деп отуруп монтуп берген. Так что туугандар ушундай. Эски саясатчылардан тажадык бар. Тажадык айтпачы. Баарыбыз тажадык. Ал эмес студент балдар дагы тажап атат. Эски саясатчыларды токтотолой. Жаңы таза саясатчыларды алып келели. Туугандар. Ошон үчүн деген мынакей биз деген иш аракеттерибиздин баары ошол. Жаңы таза саясий команданы түзүп, элге сунушташыбыз керек. Эл көрүш керек, моулардан башка да нормальный балдар бар экен, кыздар бар экен деп. Бар да. Ошон үчүн кайрылдык да биз силерге. Мына Кыргызстанда 40 район бар, 29 шаар бар. Ушу 69 кишини бергилечи бизге. Эркеги болобу, аялы болобу, кызы болобу, бала болобу. Бергилечи бизге жаңы саясатка деген аралаштыралы деген өзүңөрдүн регионуңардан, өзүңөрдүн районуңардан. Мынакей бизге деген уруу башчыларынын биримдигинен аксакалдар кайрылып атат. Биз алар менен жакында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Алар деген мындай сунуш киргизип атат. Биз дагы аны деген аларга дагы сунуштаганбыз. Уурлардын мынакей биздин Кыргызстанда канча ууру бар? Уурлар. Ошолордун деген атынан жок дегенде, район болбосо дагы жок дегенде бир жергиликтүү уруунун атынан бир кишини бизге бергилечи. Мен да бу элге кайрылып списокко киргизип коелу. Көрөлү. Анан конкретный регионду, конкретный районду өнүктүрөм, көтөрөм, ошонун деген сөзүн деген уктурам, жогорку кеңешки деңгээлге чыгарам деген ошондой өзүңөрдүн деген адамдарыңарды бергиле. Достор, мондайда бир кайрылып коёнчу. Кичине мындай жылбосбу. Достор, мындайда азыр ушул 120 депутатпы, ошол экиге бөлүнүп, бирөө биримдик, бирөө мекен ынтымагы деп кетип баратышат баары. Мына
Меккенин Кыргызстан деп көчө Камчы Кыдыршаев деле айтты, туурабы? Экөөнө бөлүнүп кетип баратат. Өнүгүү тет баары эле. Эми эмне дегендин баарын абише эткен эмес элгечи. Эми ошонун баары азыр силердин астыңарга келет. Ошонун баары силердин астыңарга келгенде кайра кол чаап, баарын тиги Анжелика Бекболиеваны ала келсе аны угуп, анан тиги Сыймык Бешекеевди тап келсе аны угуп, анан кол чаап, анан акчасын алып, антпай келечи достор. Бул мекен деген мекенде мындай мекен деген бул ыйык нерсе да, өтө ыйык нерсе болот да. Мирлан Исагалиев командаңарга кошулсаңар дейт. Кошулсун, биз ал кишини абдан сыйлайбыз. Анан достор, мына азыр шайлоодо могу 120 депутат бүт баары сагалайт силерге, сагалайт баары астыңарга түшөт. Эмне кылалы, канткенде силер бизге шайлайсыңар деп сагалайт баарычы. Ошол эле бүт баары Мадумаров келет, баары келет. Баарына койгула. Биз баарыныкын айтып беребиз. Мисалы Мадумаровду айттык, Каркыраны Мадумаров саткан. Прекратите ушуну. Мен калп айткан жокмун. Ратификациясын Мадумаров жасап берген. Көлдү Каркыраны. Эмне деген жер кетип калды? Анан эле Мадумаров, билгениңер эле Мадумаров. Эмне гана болуп иштеген жок. Спикер болду, госсекретарь болду, министр болду, вице-премьер болду. Ушу болот болбойбу? Келгенибиз ушу да. Совбез болду. Ушул да келгенибиз. Каркыраны саткан үчүн Мадумаров жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Ошол киши саттырган. Анан бүт баары келтат. Бүт эменин баары кайра депутат болобуз деп илгерки эле чимкириктин баары, илгерки мунун баары сагалайт силерди азыр. Анан силер кайра кол чаппай, ош жерден бетин айтып, силерге келе албагандай болуш керек булар. Вообще элге чыга албагандай болуш керек. Таза балдар келелик. Таза балдар келелик. Достор, ойлонолу да. Ушинтип эле биз тигилерди сатып, алар бизди сатып эле, кайсы чиновник эл үчүн, жер үчүн күйүп атат. Айткылачы, калп эле отурушат. Мына көчө Бороновду шайлашты, бүт баары кошомат. Бүт баары кол чаап атып, сизди сыйлайбыз, сизди урматтайбыз менен бүттү. Андан бөлөк киши жокпу? Мындай нормальный, толковый адамдар жокпу? Анан эле достор, ушунун баары азыр кайра келишет азыр силерге. Ошонун баарын на место койушуңар керек, баарын. Болду, тазаланалуу маалы келди. Мадумаров, кайра эле Мадумаров, кайра эле Мадумаров, бүт жер Мадумаров. Мадумаровду вот так выкиньте, все, вот так. Бул деген Кыргызстандан чыккан жесе керек болсо. Каркыраны ким сатты эле? Ким ратификация берди эле? Мен бердим беле? Чыккан кылганда бул. Туугандар мындайки, ачуучундук ушундай айтылат. Ачуучундук ушундай болот. Ошон үчүн Мадумаров менен эч кандай бирикпейбиз, Мадумаров менен. Биригүү болбойт. Эч кандай биригүү болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Буга чейин эч кандай саясатка аралашпаган таза жаңы күчтөр, адамдар болуш керек. Ошолордун баарын деген биз чогултканга аракет кылабыз. Кылып атабыз. Ошонун баардыгы келечек. Келечекке жаңы таза балдарды алып чыгышыбыз керек. Саясатты деген алмаштырыш үчүн жаңы таза саясий климат жаратышыбыз керек. Түшүнүп атасыңар да? Жаңы шарт болуш керек. Эми силер деген эски квартирага көчүп келгенде обязательно ремонт жасайсыңар да. Ошентип биздин Кыргызстаныбыз 30 жылдын ичинде ошондой эле эски квартирада эле болуп калды. Ремонт жасаш керек реально. Барын жууп, тазалап, тамдын барын деген кайра шыбагын түшүрүп, кырып, бүт барын түздөп, актап, бурчтарын чыгарып, таттынакай бүт барын жасашыбыз керек. Ошон үчүн Сыймыктын бир сөзү бар, рестайлинг жасашыбыз керек да. Түшүнүп атасыңар? Порядочный. Рестайлинг. Ошонун бардыгын деген жаңы таза балдар жасаш керек. Ошентип деген өзүбүздүн турмушубузду өзүбүз өзгөртө алабыз. Ошон үчүн биз элбиз. Эл деген ошону түшүнүш керек. Силердин колуңарда баары. Өзүңөр кимди шайласаңар, анан деген ошондой саясатты деген мойнуңарга илесиңер. Эгерде ушул эле саясатчыларды кайра шайлап алсаңар, эмне силерге дагы бирдеме жакшылык болот деп ойлоп атасыңарбы? Болбойт эч качан. Эч качан болбойт.
Ошон үчүн жаңы жакшылыкты жаратайын десеңер, сөзсүз түрдө жаңы таза балдарды алып келиш керек. Бул деген аксиома, бул деген аламзаттын деген мыйзамы ошондой. Алмашуу болуш керек, обязательно. Антпесе болбойт. Эчтеке өзгөрбөйт. Жаңы турмушту жаңы технологиялар эле жасайт. Жаңы ойлор, жаңы пикирлер, жаңы деген турмуш стратегиялары өзгөртөт. Андан башка эчтеке өзгөртпөйт. Достор, момда элин, жерин сатып келишти ушул 30 жылдан бери ушул сатып, элин сатып, жерин сатып эле, үзөңгүсүн сатып ет, каркара сатып ет, баткен эмне болуп атат? Бүт баарын ушулар кылып атпайбы, достор? Ушулардын артынан эле ээрчип жүрө беребизби? Болду, жетет. Конкретно эле айтыш керек да. Ээрчигенди токтоткула. Самое главное ушуну түшүнүп койгула, туугандар. Бирөөнү ээрчигенди токтотуш керек. Өзүңөрдүн акылыңарды включать этишиңер керек. Ар бир айтылган сөздү деген анализ кылышыңар керек. Анализдин негизинде эмнеге барабыз, жыйынтыгы эмне болот деп силер өзүңөр түшүнүшүңөр керек. Анан ошентип анан силер саясатта талдай турган маалыңар келет. Ошентип деген талдоонун негизинде кимди тандайсыңар? Ошол маселе азыр. Достор, перепост кылып турула, перепост, лайк кылып турула, перепост, совместный просмотр кылып турула, достор. Ошон үчүн туура тандоону жасаш үчүн биз таптакыр башка команданы альтернатива көрсөтүшүбүз керек. Альтернатива. Түшүнүп атасыңар да, Ошон үчүн биз жасап аткан нерсебиз ошондой. Биз башка таптакыр башка команданы көрсөтсөк, ошондо элдин алдында тандоо пайда болот. Же жаңылар, же баягылар эле. Баягылар. Түшүнүп атасыңар да? Баягылар болсо до конца жептөт бизди уже. Баягылар жеп бүткөн. Баягылар келсе до конца жептөт бизди. Ошон үчүн кийин тандоону өзүңөргө коебуз. Өзүңөр тандашыңар керек. Эгерде жаңыны тандабасаңар, анда өзүңөр деген өзүңөргө жасаган болосуңар. Биз мынакей чоң казат болгон бүт аракетибизди жасайбыз. Бүт. Ошону деген силерге чындап айтып коюшубуз керек. Жасайбыз. Анткени деген кийин анан бизге буга чейин канча жолу мындай деп укчумун да. Эми силер кайда жүрөсүңөр, эми силер деген чыкпасаңар анан ким чыгат? Анан силер жок болсоңор деген анан ушуларды эле шайлай беребиз деп ушинтип былжыраган сөздөрдүн канчасын уктук. Буга чейин бизге деген канчасы айткан, өзүбүздүн арабызда эле жүргөн байкелер айткан да, мындай деп. Силердин тыйыныңар жок. Тыйыныңар жок болсо силерди кантип шайлайбыз деп. Туугандар бүттү. Акчанын деген маалы өттү. Азыр мынакей коронавирустун убагында канча миллион, миллиарды бар болгондордун баары деген үйүндө камалып эле отуруп турду го. Ошон үчүн мынакей акчанын да өзүнүн убактысы өтөт экен. Акча өтпөй калган маал да келет экен. Ошол маалды өткөрбөшүбүз керек, туугандар. Достор, туура түшүнгүлө. Бир секунд айтып коеюнчу. Кооз сүйлөгөн саясатчыларчы тажатты да. 30 жылдан бери кооз сүйлөп атып, ушул бизди момундай туңгуюкка алып келишти. Туңгуюктан башыбыз чыкпайт. Жерлерибиздин баары сатылган. Экономика вообще минуста. Минустабыз. Банкротпуз. Банкрот, дефолт полный. 4,5 миллиард доллар карыз болду мына. Минфиндин отчету мына. Каждый бүгүн 706 доллар. Көрсөңөр. Туулган бала. Биз банкрот мамлекет болдук, туугандар. Туулган бала 706. Ушундай. Эми бул саясатты деген өзгөртпөсөк, мындан да карызга батабыз. Жаңы экономикалык стратегияларды бирөөнүн оозунан угуп атасыңарбы? Ушул жаңы эски эле саясатчылардын ичинен. Жаңы саясатчылардын эле оозунан угуп атасыңарбы? Мен буга чейин эч кимдин оозунан уга элекмин андай жаңы Кыргызстандын экономикалык стратегиясын. Биздин чоң азаттын экономикалык стратегиясы бар. Аны деген шайлоо убагында айтабыз. Буга чейин канчасы келди бизге? Менден канчасы сурады. Программаңарды айтып койгулачы деп айтпайбыз. Анткени деген биздин программаны уурдап отуруп, өзүнүн атынан анан кийин деген ырдап, элдин баардыгына жакшы көрүнөлү деп отурушат. Бирөөнүн акылын уурдаш керек да буларга. Булар эчтекени өздөрү ойлоп таппайт. Башка бирөөнүкүн уурдап туруп, анан ошондой кыйратып мен ойлоп таптым деп мактанып жүрө беришет. Канчасын көрдүк андайларды. Жаңы экономикалык стратегия. Мынакей, бүгүнкү күнгө чейин
коронавирустун мынакей коронавирус аягына чейин бүтүрдү. Буга чейинки 30 жылдын ичиндеги Кыргызстандын экономикалык стратегиясы базар экономикасы деп аталып келген. Базар экономикасы коронавирус менен өлдү, бүттү, все. Базар экономикасы жок Кыргызстанда. Эми ушунун ордуна эмнени бересиңер деп мынакей өкмөт башчыларынын бардыгына суроо берсеңер жооп бере албайт. Жаңы кайсы экономикалык стратегия менен биз жамбагабыз? Мына азыркы биздин 30 жылдын ичинде салынган базарларыбыздын баары банкрот болду. Кыргызстандын баары базарда отурбайт эми. Эми эмне кыласыңар? Канча миң, 100 миң деген жумушчу орундар жабылды. Мигранттарды тим эле коелу. Өзүбүздө биякта жүргөн, базарда отурган туугандарыбыздын деген мынакей бизнеси өлдү, канчасы банкрот болду. Банктарга карыз болуп отуруп. Түшүнүп атасыңар да. Ошол быйылкы шайлоонун убагында айтыла турган сөз ушул. Кантип экономиканы силер алдыга жылдыра аласыңар? Ушул суроону деген бергилечи мынакей. Мадумаровго бергиле, Ташиевке бергиле. Ошол эле Ошол эле Жанар Агаев, Текебаевга бергиле. Эмне деп жооп беришет? Бабанов жөнүндө эле көп суроо. Бабанов жөнүндө муну айтып эле коелук. АКБ Кыргызстан деген банкы бар. Мекеним деген болсо Мадумаров, Бабанов. Эмне элдин канын соруп 24%тен кредит берип жүрөт дагы анан элим деп коет еще Бабанов. Элим деп коет еще. Элим десе 5%тен берсин. Өзү 5%тен фондтон алып алып, эме алар фонд жанакы Российский фонд развития. Эмне только миллионерлер алабы мындан. Эмне только Бабанов алабы. Жана Мукомольный ким эле? Чыныбай Акунов эле алабы. Анне жөнөкөй элдер биз 5%тен эзеле албайбыз. Силер ойлонсоңор, лайк басып тургула, достор, лайк басып перепост кылып тургула ушунун баарын. Анан ушул саясатчылар бүт баары силерди бокко батырып салган, сазга алган силерди. Анан дагы эле жүрөр эле Бабанов деп, анан тигил деп, Бабанов кыйын экен. Каникул кылсынчы 4-5 айга өзүнүн элине, АКБ Кыргызстандын. Бабанов деп жүрбөйсүңөр, Бабанов, Иисус Христостой тоже жүрбөйсүңөр, Бабанов келтат деп. Эмне Бабанов жооп бербейт? Эмне Бабановго 25 суроосун эмне берилбейт Бабановго? Эмне биз деле, мен эле УВДга чакыра беришеби? Анан токтоткула достор, Бабанов, Мадумаров, анан Текебаев, анан жаңы дем, анан жаңы күч, анан ошонун баарын алдап атат силерди достор, бүт баары. Эски саясатчылар деп жүрө берсек, такыр талада калабыз. Бүт баарыбыз талада калабыз. Эски саясатчылардын артынан чуркап жүрүп, ошо Бабанов премьер болгон эмне кылды? Бир жылкы менен кетти. Анан достор, мындай өзүңөргө эмеңерге келсеңер, мындай эски саясатчыларды айтыңыз, эски саясатчылар жөнүндө. Эми эски саясатчылардын жасаган иш аракетин көрдүңөр. 30 жылдын ичинде биз полный банкрот болдук. Мынакей. Ушул деген саясатчылардын жасаган ишмерлигинин